Үшүр деле берилет экен айланайын. Мамлекет деле үшүр үчүн ушу интернатта жетим балдардын немесин жойбой эле койгулачы айланайын. Акысын жебей келечи. Башкасынан биздин мамлекет эмнеге ушундай жетимдерге кайдыгербиз да? Никому не дано, обижать сирот. Верните интернат на место. Таз болбосо ошо мен интернат алгачы мени үйүмө алгачы. Жазып атырмын деп жок болуп кетип калды. Эл деле айтканы туура эле. Силер баштайсыңар, анан аянат чыкпайсың. Кантип чыгабыз силерди? Рабочий кол менен кир кол менен жууп кетет, а бакуш энетасы жоктор эмне жуат? Эже ойлонгула ошону. Бу жерде жанагы аз камсыз болгондор ушумиляция этип атат. Просто жүрөк менен түшүнсөң бул Же болбосо акимчиликтин астындагы жанакы комиссиянын чечими менен болбойт. Эртең прокуратура иш козгойт. 3 күндө келбесе, мен сизге экинчи сүйлөйм. Кат жолдодук өкүлчүлүктүн атынан, бирок бизге мындай оңгулуктуу жооп келген жок. Биз буга чейин келип тартканда бул жерде 300 арыз турган негизи. Ошол арыздар алдагы Көксайдан баштап. анан могу жерде азыр бекер калтырбай эртең могу жерди өлүп кетейин, таң ап толуп бирдеке кыласыңар да ийде болот. Лучше могу Сокол медианын YouTube каналына жетимдер мектебин жээреген мыйзам, тереңди сыйраган теңсиздик аталышындагы бир нече видео материал жүктөлгөн. Мындай иш аракетибизге Бакай Ата районуна караштуу Боо Терек айылынан жардамга муктаж тургундар кайрылып, аталган райондо жайгашкан Чалдыбар мектеп интернатына балдарыбызды киргизе албай жатабыз деген нараазычылыктары себеп болгон. Туранам. Ошо Чалдыбар мектебине алып койсоңор абдан жакшы болмок. Бул жакта жанагы кичинекей балдардын Чалдыбар балдар интернаты бар турбайбы? Ошол жакка да берейин атасыздарбы балдарды? Жок, берейин деген мен ал неме иштебейт экен. Иштебейт экен? Эме акча менен экен. Тоңдордун балдарын акча менен ала кеткен. Интернаткабы, Чалдыбар интернатына? Кичинекей балдар каякта азыр? Кичинекей балдар школага кетти. Школга? Ачка койду. Канча бала үйдө кичинекей балдардан ошо окутайын деген? 3 баланы окутайын деп окута албай атасыздар. Бир эркек бала, 2 кыз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бизге кайрылган жарандар ошол Чалдыбар балдар мектеп интернатына киргизейин деген ниетте, мынакей тайнеси, апасы ушундай шартта ал жака окутканга калоосу бар, бирок киргизе албай атышат. Жарандардын кайрылуусу менен аталган мектеп интернатка барганыбызда бир имараттын ичинде 2 билим берүү мекемеси орун алганына күбө болгонбуз. Тактап айтканда, бири калктын айрылуу катмарындагы жардамга муктаж, же болбосо ата-энесиз калган балдар окуй турган Чалдыбар мектеп интернаты болсо, экинчиси кадимки үй бүлөдөн чыккан балдар билим алып, акча төлөп окуй турган жатак лицейи. Жаралган бул жагдайды билим берүү министри Догдургүл Кендирбаева дагы келип көргөн. Бирок мектеп интернатынын бүтүрүүчүсүнүн айтымында министр айым алгач интернат тараптын үнүн укканга кызыктар болгон эмес. Бирок эмне үчүн бул учурга чейин мамлекет тарабынан булар ачылып атканда өзүнүн имараты болгон эмес деген суроо бар да менде. Балким бул жерде кандайдыр бир мыйзам бузуу болбосо дагы биз билбеген нерселер бар. Эмне үчүн кайра булар көчүп конуп атат? Туруктуу жери жок. Анан көптөр эми элдин оозунда элек жок дейт. Элдин айтуусу боюнча бул жер давным-давно мурдатан бери пландалган нерсе дейт. Бара-бара интернатты сүрүп чыгаруу. Бирок албетте мурдагы президентибиз Сооронбай Шариповичтин учурунда кабыл алынган мыйзамдын негизинде айта турган болсок, фостердик үй бүлөлөр Кыргызстанга жайылсын дагы окуучулар ата-эне мээримин ошол асырап алган үй бүлөлөрдөн көрсүн деген. Эми мен дагы тоголок жетиммин, мен дагы ата-энем жок баламын. Мен дагы ушул жерден мугалимдерден, тех кызматкерлеринин бардыгынан мээрим көргөн баламын. Ал нерсе туура эмес. Мен ата-энемен керек болгон мээримдин көбүн мынакей 9 ай бою ушул жерде жатып окуп, ушул жактан көргөм мен. Негизинен эле келгенден баштап эле эми аба ырайы бир аз жакшы болгон жок. Аба ырайы дегенде эми биздин ойду угуу, бизди үнүбүздү жеткирүү жөнүндө толук түрдүү башында, чогулуштун башында көрө алган жокпуз. Анан гана биздин жергиликтүү депутаттар, келген ата-энелердин үнү катуу жаңыргандан кийин гана эмнегедир бир аз кандай десем, үмүт пайда болду. Эки билим берүү мекемеси жайгашкан бул имарат башында кайсы тараптыкы болгон дегендер үчүн алгач бул имарат 1929 жылы балдар үйү болуп ачылган. Андан кийинки жылдардан тартып ушул күнгө чейин
Талас облусундагы жалгыз гана жетим жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары окуй турган Чалдыбар мектеп-интернаты болуп келет. Ал эми жатак лицейлери тууралуу Талас облусунда жалпы билим берүүчү 7 лицей, кесиптик билим берүүчү 6 лицей жана көп мектептерде гимназиялык класстар каралган. Бул маселе жогорку кеңешке жетип, Таластын эл өкүлдөрү дагы байма-бай трибунадан иштин чечилүүсүн талап кылып келишкен. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 28 апрелинде эл өкүлү Марат Мураталиев баш болуп, жогорку кеңештин социалдык саясат комитетиндеги депутаттар бул маселени жеринен келип көрүштү. Эл өкүлдөрү менен жолугууга мектеп-интернаттын бүтүрүүчүлөрү, окуучулардын жакындары жана жергиликтүү тургундар катышкан. Дайым эле жана Чалдыбар боюнча маселе көтөрүлгөндө өзүңөр билесиңер, министрдин орун басары келет, эртесин ага кайрылсаң эле алмашып кетет. Ушундай эле келе атабыз да, точка жок аягына, же биягына деген сөз болбой атат. Анан бүгүн баягы миң айткандан бир ук деп туруп, бул киши да Венера Калыбек, комитеттин баары бүгүн базар күнгө карабай, ушул жерге келип, силерге келип, ушу көйгөйдү бир жагына чечип кетейик деп. Дайым эле мындай кылып жүрө бербейт. Анан берде вопрос мондой. Чалдыбар интернатында жашаган балдардын баары айтпадым да, челеси сот деп. Ошол маселени силер угуп алгыла. Ошондо айткансыңар, бир мыйзамды сиз Марат Молдонович тынчтырып турсаңыз, биз бир мыйзам чыгарып беребиз, мыйзамды оңдоп беребиз, сот защита, айыл өкмөт жана айылдагы жетишпеген, действительно ушу интернатка нуждающий балдарды ушул жерге алганга деп. Анан кийин аким моюнуна алып туруп, анан ошонун негизинде сүйлөшкөн ошентип аким, ошонун негизинде кабыл ала турган мыйзам чыгарып беребиз деген секет. Ошо менен аларды алмашып кетип атыр, жок. Манас лицейде жон калбаш керек. Буга да бир жер таап беришиңер керек болчу, буга чейин бир здание, бир жерби, кайсы немени. Алар да окуш керек. Биз Чалдыбарды көтөрүп чыкканда Манас лицейинин ата-энелери чыкты. Неге Манас ада керек? Ага адамда карап туруп, аерге бир жакшынакай жерди жагы менен угуп атырмы, азыр айтасыңар болуш керек. Ошол жерди да бирдеке кылып бөлүп беришиңер керек. Ушул боюнча мына Минобразование силер кетесиңер, иш кылбайсыңар, же кылайын десе жанагы замдарыңар алмашып кетет. Ушул жерде мына элдин баары жыргагандан бүгүн базар күнү биз келгенде булар чогулуп аткан жок бул жерде. Бирөө Манас лицейинин көйгөйүн айтып келди, азыр менде өзүм чыгышат. Бирөө Чалдыбарды айтып келди, жанагы нуждающийлер. Ушунун баарын азыр бир 2-3 киши сүйлөп туруп, анан силер образование сөзүңөрдү берип, берден комитеттен карап чечимге киргизип, биз ушунун үстүнөн иштеп коюш керек. Көйгөй маселе мына рахмат сиздерге. Келишиңер менен бүгүн мына министрлер да келип атасыңар, депутаттар, жогорку кеңеш депутаттары келип атсаңар. А дегенде бир сөздү мына канчадан бери келип атсыздар, чечилбей кетип атат сиз айткандай. Мына алдында өзү көрүп туруп, канча деген ата-энелер отурат. Канча биз ушул жерде 87 жыл бүтүрүп кеткенбиз. Бул ел Кудайым буйрса, быйыл эми 120 жылдык болот мына интернатка. Ошо 120 жылдык мектебибизди талкалап беребиз, бет беребиз лицейге. Лицейде орун толтура турбайбы, мисалы Бакайтыда турбайбы, Кучоккада турбайбы. Лицейге место тапса болот да. Же тапса болбойбу. Именно даяр жерди бериш, буларга бирөө кызыктар болот, айтпайсыңар, бирөө кызыктар болот атат. Сиз бир жолу парламенттен айттыңыз, мен жарылып кетсем бир күнү, айтып салам дедиз деген эле. Мына жакын шопушулан турат. Бүгүн жаразак айтабыз деп. Ким кызыктар болот атат? Ошо кызыктарды айтышкыла. Чындыкка чыгайлы да. Ушул жерде окуп билим алып кеткен адамдар ким жаман болуп чыкты? Же бирөө издек болуп чыкты, же бандит болуп чыкты ушул жерден. Бүт билим илим менен таза болуп эң жаманы мендей болуп атыр. Эң эле жаманы мен. А менден ушулар канча жүрүп атат? Депутат болуп атат, министр болуп атат бардыгы. Ушул жерден жаман бала чыккан жок. Ким факты далилдеп бере алат? Жаман бала чыкты, ушул жерде жабыш керек деп. Беде жакшы адамдар чыгып атат. Жакшы тарбия. Мына мен ушул жерде тарбия алгам. Мен да сүйлөгөн үйрөнгөм ушул жерден. Ушуну жакшына карап туруп, ушул бүгүн акыркы күндө коелу. Марат Молдонович, мына депутаттар, министрлер, силер жардамыңыздар менен биз ушуну айтайын чейин чыгайлы. Ушу ким буттоосо дагы ачыгына чыгарып бериңиздер. Чыгарып бериңиздер. Ким кызыктар болот? Же жерине кызык болот, же бери кызык болот. Лицейге орун толтура. Кучоккада турат, Гилейген турат. Арикме лицей кылбайт. Бакайтыда турат, мынакей ачылган. Анын жабылып туруп. Бергиле лицей. Место толтура. Таза болбосо ошо мен интернат алгачы мен үйүм алгачы. 50 сотик жер бар, берейик ошо. Лицей кылып алдым ошол жерде. Эмне окуган жерин, ушу алтын уядан учкан жерди кантип беребиз? Мына улуу урматтуу туугандар бар ошол жерде отурат. Булар жөн эле келген жок. Ойнактан бери контор-понтордон агып-агуйдан келген жок. Мына келгенсине 5-6 калган бит карапайым элдер. Эмне туруп көз жаркылдатып? Көйгөй маселени угуңуздар. Бүгүн акыркы точканы коелу. Сентябрда ачылышын кылалы. Жакшына кылып гүл көтөрүп келип, жакшына кылып ачылышын кылып, ушул жерде баарыбыз көзмө-көз ушу министрлер келген министрлер ушул жерде куттуктоо айтып турсаңыздар биз силерди үмүт этебиз. Биринчи Кудайдан калган силерди үмүт этебиз. Интернат мен ушул жерде 70-71-жылы 1-2 класста ушул жерден окуп баштагам интернаттан. Анан мен өзүм интернатскиймин. Бу жерде жетим балдар да бар, жарым жетим бар, аз камсыз үй бүлөлөр бар.
Анан бүгүнкү күндө Марат Молдонович, өзүңүз билесиз, бул боюнча канча жылдан бери күрөшүп келатмын. 7 жыл болду, 7 жылдан бери ушу менен күрөшүп келатым. Дагы деле келатыр, дагы деле бара беребиз. Кече курултайда да 36 делегат кол коюп туруп президентке обращение кылганбыз. Анан буйруса, жакында мына 9-майдан кийин киребиз, буйрусачы. Аякка да киргенге аракет кылабыз. Анткени катчылык менен кече жолугушууда сүйлөшүлдү, бул боюнча да кирет. Анан эмдисире комитеттен отуруп туруп жанагы 2009-жылы Бабановдун убагында токтомду жокко чыгарып бербейсиңерби? Анткени эми ушу мындайда үшүр деле берилет экен айланайын. Мамлекет деле үшүр үчүн ушу интернетте жетим балдардын немесин жойбой эле койгулачы айланайын. Акысын жебей келечи. Башкасынан кылгыла. Мына азыр кум төрүштүп атыр. Жери үчтүп атыр. Шыралжын иштеп атыр. Ал мамлекеттен титяктан деле акча сурап кереги жок. Мына жерде балдар бүтүп кеткен балдар тур. Ушу жетим балдардын кийим кечесинчи ушу жерде турган элдерге сирер мугалимдердин зарплатасы менен жа китеп уручкасын анан кийин неме кылып туруп балдардын окатын колдоп коелочу. Ушу жетим жесирдин балдар ушу жерде спонсор балдар бүтүп кеткен балдар биз эле колдоп турайлы. Мамлекет ушунчалык кыйналып атсаңар. Биз деле ошого мына келип мына комитет жон келип аткан жок берге. Эми Чалдыбардан ууду өтүп кетсе деле болот. Келип ушу көйгөйдү угуп туруп, эртең дагы алып чыгып көрүп атпадыңыз канча жолу кыйкырат. Кече айлан жок, аягында айттым. 3 жылдан бери кыйкырып келатам, чырылдап бирдеке кылып чечпейсиңер деп. Мына азыр бүгүн эмеси келип, даже базар күнгө карабай баары келишип атат. Азыр мынерден жанагындай өкмөттү күнөөлөбөй, немени күнөөлөбөй, жаңы Чолпонбай айтып кетти, кимдин кызыкчылыгы бар деп. Ошондо мен айткам, мына Манас лицейи башка бир жерге кирсе болмок, берден башка деп. Анан азыр муну антсең биякта да эл бар, алар да чыгып атат. Неге Манас лицейи окубаш керек? А жерден да мыктылар чыгып атат жана. Ана ошон үчүн азыр бир чечимге келишибиз керек. Манас лицейин акырын нерден сууруп чыгып туруп бир жакшынакай жерге кондуруп, облус прокуратура болобу, аз башкасы болобу, аз ошону карайбыз. Чыгып телефон кимдики? Анан кийин жана ошол эмени карап туруп, азыр жана сиз айтып атасыз, эмесине силер тоскоол болбогула, Гүлкан Сакен ал кезде деле ошондой политик болгон, бирок ал кезде мына неме интернат турган, өзү менен өзү иштеп аткан. Мына кече эле эгерде мына Манас лицейи менен бияка алып келип отуруп, ошондой эле Минобразование караш керек эле. Мына лицейди бир жакшынакай жерге апарып отургузуп коёк деп. Манас лицейи деле азыр бир постоянный бир жерге отуруш керек азыр. Ар жерден ар жерге көчө бербей. Манаста болду, Когойго көчтү, анан берге көчүп келди. Эртең дагы бир жерге кирип калса, опять Манас лицейи менен дагы бир проблема чыгат. Ошондой чыкпаш үчүн азыр бир буга мына азыр угуп алып барып туруп анан комитеттин чечимин чыгарып, бүгүн баары неме болот. Анан кийин мыйзам жолу менен барышыбыз керек да буга деле. Анан жанагы балдарды кабыл алуу боюнча, тамак аш боюнча, моундай азыр Кыргызстан боюнча интернаттар аз эле болуп калды болуш керек. Чынында азыр ушул интернаттардын баары жоюлсун, кайра башка мындай болсун деген неме бар. Но биз ага жете элекпиз. Мен ошону айтып келем да постоянно парламентте. Ошону силер туура түшүнүп туруп, анан эмнеге келип силерде бизге кекет айтпагыла. Биз силер менен чогуу элдин көйгөйүн, биздин жумуш ошол. Элдин көйгөйүн өкмөткө жеткизип, ошонун чечилишин көзөмөлдөө. Ошон үчүн мына Руслан, эмелер, Гүлкан, мен, баарыбыз таластын депутаттары баарыбыз келип алып туруп, ушулардын баарын бир жолго салып кетейин деген ой менен келип, урматтуу туугандар. Ошон үчүн биз деле канчадан бери ушул лицейге бүгүн эле келип калган жокпуз да, туурабы? Канча күрөшүп эле, канча комитеттен айтып, мынакей биз ушул жаңы 7-сыныпта отурганга деле мына 2,5 жыл өтүп кетти. Ушул мынакей Венера Калыбековна турат комитеттен мен дайыма болбосо дагы угуп атасыздар. Мисалы үчүн биз 1 айда 2 айда бир көтөрүлүп атат. Мына жерде отурган эжекелердин көбү менен өткөндө да таластан жолукканбыз биз, туурабы? Анан кийин эми мынакей министрлик сиз ушул жерге таласка келгенден кийин ушул Чалдыбар интернаты боюнча сөз качан ушул жерде болорун билгенсиз. Эми сиздин бердеги жоогуңуз дагы бизге аябай эме да. Анткени комитеттен дайыма каралганда биз мынакей элдин ушул жерде жоолугуп кеткен элдин көйгөйүнүн баарын силерге айтып, дайыма комитеттен биздин жумуш ошол атпайбы? Мынакей бүгүн да силердин көйгөйүңүздөрдү угуп туруп, мынакей Манасты дагы таштабашыбыз керек. Бул Манас эме лицей дагы мисалы үчүн бир өзүнүн туруктуу местосуна барсын да. Ал жерден деле азыр бир кыйнап туруп бир мектепке киргизип койсок, ал жерде да туура ушундай көйгөй жаралат, туура. Ошон үчүн мынакей азыр министр Бакаятада 2 этаж менен сонун араптар бүтүргөн туру, боп-бош туру. Анан азыр эми министрлик сиз чынды билесиз. Мына сиз дагы бир өзүңүздүн оюңузду айтып. Министрге суроо эгерде ар кайсы жерге келип анан биздики аттан чыксын, башка жерге барып окусын. Эгерде андай базасы жок, базасы Никому не дано, как его, обижать сирот.
Верните интернат на место. Пускай работают. Учатся. Какой? Сироты. Чында. Никому не дано. Обязательно. Кебяка около келип жооп бериңизчи. Мына сиздин атыңыз ким эле? Они и так богом. Адылбек аба жооп берип атат себеби 5-6 министр менен иш алып бардым ушул боюнча. окуган экенсиз. Азыр август айында былтыр жаңы мыйзам билим берүү тууралуу жаңы мыйзам кабыл алынган. Азыр сиздин оюңуз жана токтомду жокко чыгарабыз деген сөз. Азыр депутаттар менен чогуу бирдикте эгерде биз ошол жерге өзгөртүү киргизсек, анда бул жөн эле ордуна келе турган маселе да. Азыр биз ошонун жобосун иштеп бүтүп калдык. Нормативный правовой акт деген болот. Юристтерибиз бүттү. Азыр кабинет министр өкмөткө өткөзгөн жатабыз. Эми ошондо жаңы билим берүү мыйзамында жалпы билим берүү уюмдары деп эле жазылып калган. Интернатта жок, гимназияда жок, мектеп лицейде жок, статустук мектептердин аталыштары да жок. Анан бирок азыр юристтер киргизип атат. Ошого биз областтардан эң рейтинг көрсөткөн статустуу мектептерин лицей деп атап калтыралы деп атабыз, гимназия деп калтыралы деп атабыз. Анан интернатты эгерде ошондой деле талап болсо, мен жеке оюм, эгерде ошол мазмунга азыр жаңы типтүү жобого, жалпы билим берүүчү уюмдардын типтүү жобосуна биз киргизип калсак, эгерде интернатта жетим балдар деп айтабызбы, кандай деп айтабыз, аны формулировкасы болот, атайын түзүлгөн. Ошого атайын пункт менен киргизсек, эгерде депутаттар тарабынан атайын демилге түрүндө киргизилсе, биз ошол пункттун киргизсек, жалпы билим берүү уюмдарынын ошол жаңы мыйзам негизинде жанагы мен айттым, нормативдик укуктук актылары жазылып бүтсө, ал бекисе, сиз айткан маселе чечилет. Роза, токтоп тур. Мындай. Бул интернат токтогула. Бул интернат бүгүн эле түзүлө калган жок. Бул интернат 28-жылы деттон болуп. Эми биз билебиз эмени, сен 28-жылы детский дом болуп ишилган. Кийин анан 50-жылдан кийин интернат болуп, бияка ошол эмеге жатып, чалдар мектебине барып окуп келишчи. 60-жылы жатакана бүткөндөн кийин малчылардын деп интернат кылган. Мына тиги жакта мектепти берген он айылга, жаңы мектеп бүттү. Берде сөздү көбөйтпөй эле, коротко эле. Интернат деген сөз обязательно болуш керек. Сен жана жакшы окуучулар эмес. Бери нуждающий, кыйналган, үй бүлө кыйналган. Мисалы бүт эч жака кетип калды, бирөө тайтаздын, бирөө тайнезинин колунда. Алар кандай? Мына илгери бар болчу, все общий деген. Милдеттүү түрдө 8 классты бүтүрчү. И бир күн сабактан калтырбай. Мына силер жана азыр онлайн кылып атасыңар. Мына онлайн кылып атасыңар. Онлайнда айылдагы бир ата-энеси бардын колунда телефон болбосо, шу жерде жанагындай бечара тайне тайтасында жүргөн кимдин колунда телефон бар? Ким онлайн окуйт? Это чепуха. Вот ошончо коротко эле муну айтчы. Мына сөздү көбөйтпөй эле. Марат, коротко эле айткыла. Биз ушул мени статусту калтырабыз. Тоголок жетим жана ата-энесинен карабыз калган балдардын жатак мектеби. Вот анан экинчи жанагы пункту. Марат Молдой, bir минут. Ушу менен жыйынтык таратта. 1-июлда сире каникулга кетип каласыңар. Мына системде сураныч, 1-июлга чейин бекитсеңер 6 айлык неме менен кошумча бюджеттө мына интернаттын бюджети каралып калыш керек. Анан каникулга кетип калса, сентябрда келгенде уже интернатка акча каралбай калса, балдар да калбайт. Ошон сиздерден суранчу, ускорить этип, майдын бир 20-сына чейин бекитсеңер, министерство алып келсе, комитет бекитип, палатага алып чыгып, не этсеңер дагы 6 айлыкка киргизип берсеңер, ушу бюджеттик кароону. Аманедан таркагыла мен айтам. Аманедан таркай. Жулкунгандар көп берди. Бюджетке чыккан келиндер кетти. Урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү мына жыйындын катышуучулары, бул жерде туура кабыл алыңыздар. Эч ким бул жатак интернатты жабайлы деп келгенибиз жок. Мен мына аким катары сиздерге айтып берейин. Ушу жерге 4-чү жолу ушу депутаттарыбыз келип атат. Ушу жатак интернатты кайрадан ушу калыбына келтирип берсек, аны келтирүү үчүн биринчиден укуктук ченемдик актыларга өзгөртүү киргизиш керек. Өзгөртүүдү мынакей инициатор болуп билим берүү министрлиги киргизиңиздер. Могу жерде соцзащита турат. Себеби балдардын укугуну
бул жака киргизип атканда эң аз камсыз болгон балдардын сот аркылуу деп койгон. Же болбосо акимчиликтин астындагы жанакы комиссиянын чечими менен болбойт. Эгерде биз ошону киргизсек, эртең прокуратура мыйзамдарга дал келбеди деп туруп иш козгойт. Ошон үчүн мына мен өзүм деле 2021-жылы аким болуп келдим. Бүгүнкү күнгө чейин көйгөй. Рахмат сиздерге келип ушуну бүгүн могу жерден чечели деп. Бул биринчи жатак интернатты кайра калыбына келтирүү Шаршембайке. Туура кабыл алыңыздар, маалыматты туура таркатыңыздар. Эч ким жабайын деген ниетибиз жок. Бул бир. Экинчиси, жатак лицей боюнча туура көбөйдөн көчүп келди. Себеби тияктан дагы абал ошондой болуп калган. Мына 2-жыл ушу жерде окуу процессин жүргүзүп атат. Бул боюнча дагы канча биз администрацияга кайрылдык, билим берүү тармагына кайрылдык. Бүгүнкү күндө таластан көбөйдөн 2 гектар жер бөлүнгөн. Анан экинчи вариант, мына сиздер менен да акылдашып туруп бир чечим кабыл алабыз. Мына Миңбулак айылындагы Батырбашев атындагы лицей бар, гимназия. Жаңы мектеп 375 орунду бүтүп атат. Кудайым буйруса, могу жаңы окуу жылыга май ичи эгер үлгүрбөй калсак, июнь айларында бүтүрүп тияка чыгарабыз. Ошол жерде жери менен жаңы мектепти каржы болсо, мынеке 1 жылдын ичинде салып берели деген чечим болуп атат. Ошондуктан туура кабыл алыңыздар. Лицейди дагы токтотпойбуз, окуусун улантат, жатак интернаттагы болот. Бул жерде ызычуу кылыштын эмне кажети бар? Кайра сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Адылаке, жок, Адылаке, жок. Балдар мынакей, жылдан жылга азайып атат. Азыр соттун чечими менен чыккан 7-8 жыл мурун соттун чечими чыккан, ошо менен токтоп келатыр. Жылдан жылга азайып келатыр. Анан келгендер мынтип атыр, 30 эле бала окуйт экен, балдар келбей атыр. Балдар келет. Балдар келет, сире мыйзамды ордуна коюп бергиле, анан келет. Адылаке, быйыл өзгөртүүдү киргизсек, 1-класстан баштап жаңы окуу жылына кабыл алынат. Ошо быйыл алсаңар, интернатка 350 бала окуган убагында. Адылаке, мынакей өткөндө биз мынакей былтырда келип кеттик. Ушу маселени мынакей мына сиз ошон үчүн айтып атат да Марат Молдонович улам зам министрлер өзгөрүп кетип атат. Алар оошуп кетип атат мынакей. Бул киши жаңы эле келди. Ага чейин биз соцтрупту чакырып, Минобразды чакырып, ошол жанагы соттун чечими дегенди өзгөртүп алып келгиле, биз колдоп берели. Элдин талабы ошондой болуп атат деп туруп айтылды, булар макул деп туруп даярдалып атканда тиги чоңдор өзгөрүп кетти. Эмсеси уктуңуздар. Биз министрден жок, Байсаловго кайрылганбыз. Жок, канеже. Көрөктүү болсо ошол өзгөртүп алып кетти. Гүлканеже, токтоп туруңуз. Мен бизге да суроо берип коюңуз, бизге да берип коюңуз. Гүлканеже, кечирип коюңуздар. Мен Бакай атанын депутатымын ушул жерде. Сиздердин көйүңүздөрдү угуп атканы мен сыртта туруп, мына сизге дагы суроо берейли. Мына өткөндө Марат Мураталиев менен Гүлканеже алып келген. Өстөрдө келген. Анын алдында Улан Эсенбекович деген бар болчу, министр. Ошо мына Жакышев өзү алып келген. Алып келип, карда күндө келип, мал сарайына чейин көрүп кеткен. Ошондо да ал киши бүттүгүн жайгарып кеткен. Марат Мураталиев айткандай, бүгүн барсыздар, эртең жоксуздар. Биз деле бүгүн барып, эртең жокпуз. Эми ушу жетим жесирлерди ыйлатпай, сиз азыр бир сөзүңүздө мага ушул жер жакпай калды, ачык айтайын. Ушундай муктаждар барбы деп, муктаж көп. Мына, угуп туруңуздар. Сиздер о жерде туруп жазасыздар. Бул багыштар алып келет биздин таластын депутаттары. Мына, жакшы министр келбейм дегенен жакалап туруп министрди Жакышев өзү салган. Барып келчи деп. Марат Мураталиев ушул жерге келип чырылдады, мынтейин. Сиздер келесиздер, кечирип коюңуздар. Кылабыз, кыйратабыз деп. Тергөө баргандан кийин жооп жок. Мен 280 кишинин кагазын апарып бердим. Биздин Талас областынын кураторуна. Арыстарым бар. Мына Гүлканеже да билет, Марат Мураталиев. Чогуу аркамыз. Барып туруп мынтип атпай, мейли чечебиз, баарын эле мейли. Не кереги бар? Лапшаны илип. Ооба. Ачыгын айтыңыздар. Мына, энес сиз угуп туруңуз. Энес бар бала. Марат Мураталиев сизде бар. Гүлканеже сизде бар. Бар болчу. Мына Жакышев тапкан. Мына министр келди. Акырынап барды. Доктор Гүлеже бүгүн жок экен. Угуп туруңуздар. Доктор Гүлеже келгенде мен ушул жерде болчумун. Терден сыйлады. Мал союп сыйлады. Сыйлай берсин. Бирок берге келип туруп, артынан кетип атты. Өз кулагым менен уктум мынакей. Силерди өзүңүздүн команданы чакырып койбойт белеңер дейт. Не командабы бери? Я, эже, Гүлканеже. Мына бул журналист жүрдү ошо мезгилде. Бетин айтып берейин. Бүгүн эмнеге жок алар? Не ошо сөзү менен азыр силердин өзүңөрдү айтайын дегем. Манас лицейин жабылсын деген жокпуз. Булар зыңкый кийин келсе, жетим жесирлерчи, мына Марат Мураталиев айткан, соткасы жок келсе, алар рабочий кол менен, кир кол менен жуп кетет, тиги жакшы балдар. Бакуш энертасы жоктор, эмне жуат?
министр өмір бойы турбайсыз. Бирок так чечип кеттиңиз. Элдин тагдырын ойлоңуз. Доктургүл Айылымдын сүйлөгөндө бир да ичиби чыккан жок. Туура. Депутаттар укпайт экен. Биз ушундай чечимге келдик. Депутаттар укпайт экен да. Биз жерден таамай жакшы түшүндүрдүк. Ой, эжеке, сиздин деле бала бакыраңыз бардыр десе. О, мен чоң апамын деди. Чоң апа болсоңуз биринчиден аялсыз деди. Балдарыңыз бар, кыздарыңыз бар. Аял киши деген мындай жерге боорукер болуш керек да. Туура. Сиз айтып атасыз, приблизительно айтып атасыз. Андай эмес. Так эле кедей бердиңер. Жок, эчтекеси жоктур бар. Мына жерде сиз кылбай кетсеңер, мына сиз багы пандемиянын убагында жакшы иштедиңиз. Сизди элдин баары орус этет. Мына азыр эгерде кылбай кетсеңер ошол келип аткан мурдагы 300-400 бала 400 үй бүлө деп коюңчу. Кайка барат? 400 үй бүлө азыр мына мен билгенден. Кедей. Мен мындай айтайынчы ачык эле. Эчтекеси жок. Кес-кесте жегерген нан жок болуп калат. Биз ойлоп атабыз азыр мамда жашап атабыз деп. Жок. Андай жок. Андай жок. Мындай ишенбесеңер азыр чыгып деле көрөбүз. Мына комиссионно көрөбүз. Экинчиден министрлерге иш чыккан жок. Келди дагы мына депутаттар мындай чыгарган депутаттар миткен деп кайра депутаттар жамандап кетти. Как это депутаттар жамандайт? Депутаттар биз шайлап атабыз, эл шайлап атат. Биздин көйгөйүбүздү угуп атат. Силер депутаттарды укпай атсыңар. Укпай атсыңар депутат. Анан экинчиден жанагындай эле коюп койгула чатагы жок эле. Өзүн эле мурдагы эле атын коюп койгула. Мен ошондо айттым 260 киши жетпей жатыр деди. Мен айттым өзгөрткүлө муну эмесин. Статусын өзгөрткүлө. 3 күндө келбесе, мен экинчи сүйлөйм дедим. Сүйлөп көз жолу сал дедим. Жок, даярдабай арыздар. 3 күндө. Биз буга чейин келип тартканда бул жерде 300 арыз турган негизи. Ошол арыздар алдагы Көксайдан баштап, мына биздин область кичинекей эле мурат билесиз. Көксайдан баштап биздин Караколго чейин спрос бүткүлө 100% келет, 100% келет. Марат мырза, сиздерге рахмат. Ушинтип келип атасыздар, мына Гүлхан эже, мына Венер эже, Руслан Жакшев, мына Байке келип атасыздар. Бирок бир нерсе да баарыбыз айтып атабыз, бирок бир нерсени айтпай кетип атабыз. Сиздер келгенде баягы министр келди. Бирок министр мынтип айтты. Буларды интернат экен, силерди интернат экенсиңер, экөөбүз бириктирип эле койбойлукпу деди да. Анан биз ошол жерден түшүндүк. Бул эмнеге баратат депчи. Азыр мындай тура сиздерди колдонот дагы, сиздерди чечим чыгартылат дагы. Бул кишилер байдын балдарын ушака калтырат да бизди 50 кишини 50 эле бала экен деп туруп бияка кошуп койгон жатат. Билесиз. Ушул нерсени мына министр карап коюңуздар. Бул кишилер дагы булар да балдарды окутуп атат. Биз буларды жамандабайбыз. Мен азыр мондай эме министр орун басары. Сиз азыр мондойда биз мына Венера Калыбекова аларга мен силер айткан көйгөйдүн баарын комитетте көтөргөм. Анан булар көргөн эмес муну. Буларга деле айтып барат жана силер айткандай. Бирдек болсо Манас лицейи чыга калат. Неге мындай деп бир жагы мындай азыр өз көздөр менен мынакей депутаттар көрүп атат комитеттин өкмөлөрүнүн баары. Эми биз берден бир чечим кабылыбыз керек, буга албасак болбойт. Сиз жанагы эмени алдай сөздү ошо унутуңуз. 7 областта лучше 7 интернат кылып туруп ошону мамлекет карап берсе, биз аябай элге жардам беребиз да биздин мамлекет. Просто жүрөк менен түшүнүш керек мунун баарынчы. Вот это не надо, биз мынтип коебуз, анан жеңил жол менен чыгып кеткен. Жана интернат деп турган биягын бир жакшынакай сөз кошсоңуз болот. Но интернат ана должен остаться. Азыр эме биздин комитеттин төрайымы өзү айтсын көргөнүн. Анан кийин сиз айтып тур жана эмелердин баарын анан биз Бишкек барып ошо бир чечимге келип тур, силер айткандай мыйзамды оңдоюк, беймелерин колдон келишинче аракет кылабыз. Биз силер жан чабып атырк, силер дейли болуп күйүп атырк. Анан депутат бале асманда жүргөн жок. Биз комитеттен да бул маселени көтөргөнбүз. Бирок эми силер өзүңөр да туура түшүнсөңүздөр, мыйзам турат. Мыйзам жогору турабы? Ошол мыйзам аркылуу ушундай кичинекей ушу силердин балдарыңар бул жака толугу менен келе албай атат. Эми бул мыйзамды мына Мурат Усинакунович зам министр өзү келип отурат. Доктор Шашен да келип өзү деле угуп кетти. Биз эми ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Мыйзамды өзгөртүлгөндөн кийин гана биз ушул маселени чечсек болот. Урматтуу туугандар, биз деле силерди колдойбуз, биз деле каршы эмеспиз. Эми лицей, Манас лицей деле эми балдырестердин балдарыңар. Эми айла жок бул жерге жайгашып, бул жерде окуп калды балдар. Эми алдырестердин балдарыңар, алдырестердин келечегиңер турабы? Бирок мына аким мырзабыз айтып кетти, жаңы мектеп курулса, ошол жака, ошол балдарды анда ошол жерге жайгашсак болот. Азыр чечкиле болбойт айланайын балам.
Эми биз аракет кылабыз эже. Биз аракет кылабыз. Келип атат мынакей. Марат Молдонович дайыма биздин интернат үчүн күйүп келет. Сизге ыраазыбыз. Мынакей эжекелер. Биз баягы мондайда биздин мамлекет эмнеге ушундай жетимдерге кайдыгербиз да? Дайыма келесиздер. Мындай соска соргускан эле, баланы сороткон эле кетесиздер. Эчтеке жок да мына. Канча жылдан бери ыйлактап келип атабыз. Мына коллектив барып атабыз, канча жерге барып атабыз, ата-энелер барып атат. Эч биздин мамлекеттин ушунчалык кайра артка кетип атабызбы да ушу жетимдерибизди колдонбаганга. Министерствонун эч кандай кызыкчылыгы жок. Биз үчүнчү, мына интернат үчүн. Бирке ушу балдар үчүн күйүп койсоңуздар жакшы болот эле да мындай. Ушу жетимдер үчүн. Анан кийин мынакей биздин депутатыбыз мынакей Марат Молдонович өзүбүздүн айыл ушул райондун кулуну Шергазиевич мынакей Руслан аке. Өзүңүздөр ушу биргелешип бир жакшы иш алып берсеңиздер да мынагы бир жердечи баягы канча көп түкүрсө көл болот дейт. Сизден суранабыз. Анан кийин сиздерге мынакей жанышагай сиздерди биз сыйлайбыз. Мынакей балдарды өсүрүп атабыз. Бүттүгү биздин келечегибиз, биздин кыргыздын келечеги үчүн. Анан кийин ушул жетимдердин мына ырыс кызын талашпай бер. Сиздерге мынакей здание деген табылат. Сиздер деген ата-эненин колунда бар адамдардын балдарын окутуп атасыздар. Ошол керек болсо лицейди жаап койсо да алардын ата-энелери кайсы жерге себатка берсин. Себатка берсе окутала турган ата-энелер бар. Көгөйдө деле турбайбы? Канча деген жерлер бар. Ушул жерге жабышпасаңыздар бир Кудайдын бир алтышын алат элестер да сиздерчи. Анан кийин бул деген мынакей. Азамат мына укчуңуздарда. Мына укмойсоңуздар Марат Молдонович билет, Гүлөкан Сакмина билет, Руслан Жатыш билет мынакей. Биз барган мели берди алдылак билесе, биз эч кандай талашкан жок да. Биз талашканга күчүбүз да келбейт. Биз солдатпыз. Силер да солдатсыздар. Ой, антип мындай. Мына барып ошо дайым айтасыздар. Биз талаштыкпы? Орун болсо биз кетели деп айтат. Мына бул күчтө билет. Ана эч кандай талаш болгон жок. Биздин колубуздан Шеркуптун мектебити колубуздан келбейт биз талашкан. Ана мындай гана. Усаң Азамат. Колубуздан келген үчүн келдиздер да. Өкмөттүн токтоо менен көчкөн. Сиздерге бирес. Талас обласы боюнча 12800 аз камсыз үй бүлө бар. Анан кийин мынакей 140 жетим бала бар. Мындан тышкары жарым жетим балдардын саны 1000ден ашуун 1300 болот. Анан бул сан дайыма өзгөрүп турат да, толукталып калган учурлар болот. Анан кийин ушул чалды бар жатак интернатынын статусун өзгөртүп бергиле. Бул жерде соттун чечими эмес, жана КДД комиссияларынын чечими менен, акимдердин сунуштамалары менен келсе деп ушул статусун өзгөртүү боюнча биз билим берүү министрлигине 3 жолу кат жолдодук. 4 район 1 шаарынан. Ооба, кат жолдодук өкүлчүлүктүн атынан. Бирок бизге мындай оңгулуктуу жооп келген жок. Ошондуктан биз кайрадан азыр Эдил Байсаловдун атына кат жолдоп, ошол киши да катыбыз жатат, азырынча жоона элекпиз. Биздин деле максатыбыз ушул жерде аз камсыз, жардамга муктаж, турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар ушул жерде жашына кол курсагы ток болуп, баягы ар кимдин көзүн карабай, мисалы үчүн канча мигрант азыр мигранттар күн санап чет өлкөгө чыгып атат. Мигранттардын балдары келип окуса, ошол балдар эч ким каккылабай, эч ким бир зордук зомбулукка туш болбой, ушул жерде окуса деген эле оюбуз бар. Ал эми жакшы. Анан кийин жана жакшы окуган таланттуу балдар, мисалы үчүн Манас лицейинде эле буларга деле бөлүнгөн трансформацияны өтүп аткан азыр 2 гектар жер бар. Бул Талас районунда азыркы Кең Кол айыл аймагына караштуу жер да. Бирок азырынча ал жерге ошол издеп атабыз инвесторларды. Инвестор табылып буларга да жатаканасы менен жашнакай заманбап бир интернат салгангач, анан мүмкүн энди азыр мына АТРден көп имараттар калып атат, эски жаңы мектептер салынып, эски мектептер калынып атат. Мүмкүн ылайыктап эми баягы сиздердин баягы элдин арасында чыр чатакты басуу максатында караштырып атабыз. Мынакей аким дагы билет, бул боюнча сунуштар жөнөткөнбүз. Катар ошол губернатор болуп иштеген катары, ошол жанагы аз камсыз болгон жетим үй бүлөлөр жеринен билген адам катары мен деле сунуш киргизем да мына комитетке силерге. Силер эми азыр муну барайык эртең. Бүгүн азыр жерде ызылдашабыз, бул менен чечилбейт. Туура эле айтышып атат. Бир точка коюшубуз керек. Силер жана мыйзамды, жана ушул жерди ойлоп, ушуларды жүрөгүңөр менен карап туруп, сизден айтып атпаймынбы? Эки сиздин ордуңузда иштеген адам мен жазып атырмын деп жок болуп кетип калды. Эл деле айтканы туура эле. Силер баштайсыңар
Анан аяна чыкпайсың, кантип чыгабыз силерди 3 ай сайын, 5 ай сайын алмаштырабыз. Сиз эртең барганда ушун чечкиндүү бир жүрөгүңүз менен алып туруп ушу мыйзамды министриңизге айтып туруп, эгерде да вот это будем делать, мы да ошону давайте эртең мыйзамды баштагыла. Анан биз силер Венера Калыбековна комитет силер деле муну азыр көрдүңөр. Это чуть-чуть народ берди. Азыр эртең баары чогулуп калса башка күнү. Вообще плачевный состояние болот да. Булардын айтканы туура эле. Мен көргөм мунун баарын. Если неправда, анан ушулардын чечимге киргизип туруп, анан баарыбыз чогуу контролдоп туруп, жана мынулардын мыйзамын алып келип туруп, депутаттардан сурап туруп өткүзүп бергенге бир аракет кылайыкчы жумушка. Это уже убакыт кетип атат. Анан Манас лицейин силердин область, акимет сүйлөшкөдө буларга жер таап ушунун баары ушу Манас лицейге келип мерге кирип кеткенден башталды да. Эмесе булар тынч эле өзү менен өзү жашоо тынч, малдары бар, сарайлары бар, жерлери бар, өстөр мындай болду. Анан эле башталды да атаандаштык. Чынында мыйзам боюнча, мыйзамды айтып атсаңар да, мыйзам боюнча да бир учреждениеде 2 директор, 2 мектеп окуганга уруксаты жок. Көрсөтөчү мыйзамда ошондой бар. Жок. Силер анда интернатты жаап салып, тигин иштетишиңер керек болот. Же мунуларды киргизбей интернат иштеш керек болот. Мыйзамды силер деле бузуп атсыңар, образование. Тем более статусу башка өкмөт. Статусу вообще башка. Бу жерде жанагы аз камсыз болгондор ушумиляция этип атат. Просто жүрөк менен түшүнсөң, бул элден келип очко алам эмес, тиги эмес. Просто это надо сделать. Нам надо сделать. Ошон үчүн мен суранам силерден, эртең сиз бат дагы пока өзгөрүп кетпесин, көп иштеңиз, 10 жыл иштеңиз да. Ошон үчүн мен уже коркуп да калдык айткандан. Силер бат бияка комитетке алып келип берсеңер, комитет чечимди колдоп берсе, палатага алып чыгып, эми ушу мамлекетте да тынч болот. Бар өзү менен өзү. Элдер жардам берет. Мамлекет жана айлыгын, тамагын берип койсо эле болду берди. Башка эчтеке кереги жок мына интернатта. Анан жана ону отурго тиги эме байке здоровый. Ошол иштеп турган кезде келчек, малы бар, приятно было. Наоборот, интернат келип туруп, башкаларга үлгү болуп көрсөтчү да мына жерде. Ошонун баары өлдү де, так нельзя делать, это ушумеле. Анан ошон үчүн мен суранам, урматтуу туугандар, мынакей комитеттин төрайымы бар, орун басары өзүңөрдүн кызыңар Гүлкан Сакен да. Анан мына Руслан турат, өзүңөрдүн балаңар. Азыр биз баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарайык да, ушул ишти бүтүрүп коелу, урматтуу депутаттар. Уят анан бүгүн келип, эртең кетип калды. Азыр бекер калтырбай, эртең мына жерди өлүп кетейин, танап тонуп бир дека кыласыңар да, ийде болот. Лучше мына жерге бир дагы бир мектеп салынып, сонун болуп кеткенин айтып отурум. Анан онда интернаттагылар болсо, чында келген сайын мага уже чынын айтсам күнүгө эжекелер мугалимдер айтат да, сиз карап койбойсузбу, сиз минтип койбойсузбу деп. Эми мен мына бүгүн Руслан да келди, Гүлкан апчем да келди, баары келди, көчтөр менен көрүштү. Баарыбыз чогуу жабылып жардам берейик. Эми азыр мен айтып атам да, вот этот мектеп көрдүңүз да, вроде нормальный эле. Ушул жерде бир макул болуп жана кана министрдин орун басары. Задняя сторона вообще страшно. Эгерде болуп калса, мына жер бүтүп калса, анан мына жерге аракет кылып туруп дагы бир мектеп салбайыкпы буларгачы, лицейге деп туруп. Донорларды иштейбиз, бирдек иштейбиз, карайык да. Бир положениеден чыгыш керек. Эми мына жерде чалда бар интернаттын кырылыштырып өспү. Міне мага деле менде кыйналып кетти, мен шайлашты элдер, разговор жок. Анан күндө чалышат, келишет 10-15те Марат Молдонович чечип бербейсизби деп. Мына азыр мына комитеттин төрагасын алып келдик. Мына Бакаятан депутатын алып келдик, силер шайлаган, баарыбыз келдик чогуу. Бүт баарыбыз жабылып алып, ынтымакта бир иш кылып жүрсөк, эртең мына жерге бир лицей түшүп калса дагы айтам да, Миң булактын элде эле келип окуйтун жерде это приятно, жакшы нерсе болгон турду. Анан муну жана антип турган өзү да биз кыйын экен да. Жаман. Жарап кеттим мен. Балдар угатан, балдар менен балдар сүрөт, мугалимдер угат, көчөдө келдер угат. Мугалим менен дук сүрөт аябайчы. Биз адам мындайсын тажадык аябай. Аны мына ондай орун таап, аны өзүңүз айтып калдыңыз, бизде аварийный экен, туура. Эртең эле киргенден бул аварийный здание кириспейт, андай болот кетти. Азыр мынулар документтерин дайындаса айыл өкмөттөр, анан биз сунуш киргизтүүтерден азыр одновременно баштап жүрсөк, анан ремонту бар ичинде. Азыр жанагыны сиз бир апелляция этип албай атпайсыз бир жерге. Азыр берден албасаңыз, эртең сизге таласта бүт жерге мага мындай жакпайсыңыз ким жер берет? Бул кишилер чечет, токтом керек бизге. Буйрук берип туруп, анан мен эле кирип кетип мен киммин? Жок, сиз киргенге эле сиз дайыма жок, мен сиз мындай десеңиз, мен сизге жанан эле суранам. Мен эгерде ошол Миң булакка барып баарын кылып берсеңер, мыйзам чегинде мен макулмун деп эле турмуш. Сиз макулмун деген сөздү айтпасаңыз, булар жизни эч ким кетирбейт, только сиздин сөзүңүз. Мен деле угуп атам, терди иштеп атырмын. Жан шагай эмне десе ошондой деп коюш. Чындык ушундай. Куттуу жер. Куттуу жер, талас. Чалдар орто мектебиден куттуу жер. Кут таараган жерде берге. Берге бизде Кудайдан тилеп атабыз, жакшы мектеп болсо, жакшы да. Эң сонун жер сонун, куттуу жер бер. Биягы мазар,
ушул жерден талас университет болуп турганда тиги азыр 70-80 жыл болду. Бир далай адамдар, обком секретарлар, райком секретар ушул жерден чыккан. Ошон үчүн жанагы Маратты мен колдойм. Жакшы сөз айтып атат. Аксакал, сиз эл мугалим экенсиз, сиздин сурап койгонуңуз закондой угулат. Ошон үчүн ошол жанагы айткан сөзгө макул болуңуз. Мен сурабам эле жогорку иштеп атат. Ошол барам, ушуларга ушуларга. Мен да 80ге чыгайын деп калдым. Мен да билем, адамдар тааный билем да. Кимиси кандай сөз сүйлөрүн. Вот. Бар жабылып бир ушул жер бир бош калбасын. Эң соң биягы булак, 1000 булактын ортосунда турсуңар. Бу жерге келген киши тим эле эзе алып эле жүрө берет мугалимдер. Ең соңында Кудай колдосуной болду.